Murунку dooрлордо шайтан адамдын кейпинде адамдарга жолугуп койчу экен да. Адамдын кейпинде. Бир аулияга жолугуптур. Аулия. Анан жолугуп, шайтан жолугуп калса, тиги аулия сураптыр шайтандан. Шайтан, мына адамдардын кимисин жакшы көрөсүн, кимисин дос тутасың десе, 3 түрлүү адамды мен дос тутамын, 3 түрлүү адамды мен жактырамын, жакшы көрөмүн дептир. Биринчиси арак ичкен, экинчиси ачуусу тез келген, үчүнчүсү зыкым, сараң, бакыл деген сөз. Ушу үчөөнү мен жакшы көрөм дептир. Ушулар менен мен достошом дептир. Менин досум, арак ичкен алкаш менин досум, эркек аял айырмасы жок. Ачуусу тез келген эркек аял айырмасы жок, менин досум. Ушулар менин досторум дейт экен. Так, үчүнчүсү зыкым, сараң. Эч бир нерсе бербейт. Мына. Ушул үчөө дейт. Эми исламдын баалуулугу ушу үчөөнү токтотуш үчүн келген да. Аракты жоюш үчүн келген. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла ташрабул хамр", арак ичпегиле деген. Акылыңар кетти. Акылыңар кеткенден кийин уятыңар да кетет, ыйманыңар да кетет, ахиретиңер, бейишиңер да кетет. Бир. Экинчиси ла тагдаб, ачууланба. Пайгамбарыбыздан осият сурап атат сахаба. "Я Расулалла, мага осият айтыңыз" дейт. Пайгамбарыбыз не деди? "Ла тагдаб", ачууланба. Ачууланган адам, субханалла, досунан да кайрылат, кошунасынан да кайрылат, үй бүлөсүнөн да кайрылат. Талакты качан берет? Ачуулангандан берип атпайбы? Ошон үчүн ачууланба дейт, ачууланба. Ачууланганда пайгамбарыбыз айткан, ким турупса, ачууланса, отурсун. Отурган болсо жатсын деген. Мынакей. Үчүнчүсү болсо сараңдык. Бу сараңдык жакшылыкка эч качан алып барбайт деген. Күнөөкөр берешенден шайтан коркот экен. Сараң намазхандан шайтан коркпойт экен. Күнөөкөр бирок берешен, кол ачыкта, шайтан мындан коркот экен. Эртеби кеч баары бир мына кол ачыктыгы тооба кылдыртып жакшы жолго салып коет дейт экен да. Ал эми ба зыкым бар го? Намазхан бирок зыкым. Эртеби кеч буну зыкымдыгы намазды өлтүрөт дейт экен да. Ошон үчүн андан коркпойт экен дейт. Эми субханалла, шайтан айтыптыр. Бир адамда эгерде ушу үчөө тең та эгерде арактагы ичет, ачуусу дагы тез келет, анан сараң, зыкымдагы. Бул менин досум дептир. Менин досум эле эмес, бул менин шайтаным дептир шайтан. Менин шайтаным, бул менин пирим дейт экен. Мен буну шакиртимин деп тооба кылдым. Жылан жөндө айтып кетесизби? Үйдүн ээлери дейт го жыландарды дейт. Жок. Жылан инсандын душманы, инсан жыландын душманы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Жыланды көрүп калсаңар, үйүңөргө келген өлтүр салла" деген. Жыланды ким бир уруп өлтүрсө сообу көп болот. 2 урса азыраак, 3 уруп өлтүрсө андан да азыраак. Эгер жыланды издеп барып эмес, үйгө келип калса. Бирок кээде мындай ак жыландар болот. Аларга биз мындай туз сээп коебуз, ун сээп коебуз. Кээ бир учурларда билип койгула, жиндер жыландын шекилинде, өңүндө келет. Ал чыныгы жылан менен ошо жин жыландан айырмасы эмне? Чыныгы жылан мындай соймологондо ийри соймолойт, мындай болуп. Оң жака, сол жака ийри болуп. Жин жылан болсо түз эле кетет экен да. Буну билесин, түз эле, ага тийбей эле койгула. Жөн эле жылан, жөн эле кадимкидей эле, ошо сээп, мисалы көбүнчө мына ак сээп коюшат, кеткин деп коюш керек, кетип калат болду. Үй ээлер пээлер жок андай. Жөн эле баягы коркконго кош көрүнөт боло берет бул. Менин суроом, азыркы заманда 3-4 класстан баштап кыздар балдар менен сүйлөшүп, бири-бири менен жакын болушуп жатышат. Азырдагы ушул жердеги кыздардын баарында эле жигиттери бар. Мода үчүн оронгондор бар. Суранарым, азыр ушул кыздарга насаат берип коюңузчу. Туугандар, ата-энелер жооп берет кыямат күнү. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз. Мына өткөндө да бирөөлөр айтты, мектеп окуучулары боюнда болуп калып атат. Төрөгөнгө чейин барып калып атат дейт. Бул шермендечилик, бул кыямат, бул азап. Ошон үчүн кыздарды, урматтуу энелер, жакшы бекем кармагыла.
Кандай кармайбыз? Эгерде биз үйдө таалим болбосо, үйдө биз дайыма ыймандын сабагын кылбасак, насаат айтып Алладан сурабасак, жакшы түшүндүрбөсөк, биз акча деп жүрө берсек, жанан аны карап туруп эле саартан кечке телевизор, анан кийин телефон деп эле жүрө берсек, тарбиясына көңүл бурбасак, туугандар, ушундай болот. Эртеге биздин башыбызга бала эмес эле бале болот да, кесепет болот. Ошон үчүн урматтуу мына азым кантип тыябыз? Балдарга да өзүнчө тарбия берейли, кыздарга өзүнчө тарбия берейли. Булар аралашып жүргөн, сүйлөшкөн, кармашкан, жана мына кучакташкан болбойт. Бул арам нерсе. Балдардын келечегине бакыт, балта чабылат. Буга ошо азыр карала турган ыйман гана токтотот. Ыймандын жүрөккө орну болсо, үйдө ыймандын сабагы болбосо, ыйман диндин таалимдери болбосо, буну токтотуш кыйын, туугандар. Ошон үчүн азыртан аракет кылайлы. Күйөөсү билбеген абалда 3 талак айткан. Ниети ажырашуу болгон эмес. Оозуман кантип чыкканын билбейм деп айткан. Жарашып кайра жашоого жол барбы? Эгерде 3 талак деп тилинен чыккан болсо, бул өзү келесо эмес болсо, бүттү андай иши. Билеби, билбейби, тамашалайбы, уктап атып айткан жокпу? Эгерде уктап айтса 3 талак деп, ал түшпөйт. Жинди болуп айнып калган болсо, ал талагы түшпөйт. Эгерде ушунчалык арак ичкен, асман менен жердин айырмасын билбейт, апасы менен аялдын айырмасын билбейт. Макулбу? Акыл кеткен. Ушунун талагы түшпөйт. Калгандары бардыгын талагы түшөт. Ошон үчүн талак менен тамашалашпаш керек. Чыны дагы, жалганы, тамашасы да бардыгы талакта бул. Дааваттын зарылдыгын айтсаңыз. Мынакей азыркы баятан бери айтып берип атам сиздерге дааваттын зарылдыгы канчалык экен. Биз иншалла дааватка чыкканга мына жерде эркектер дагы, аялдар дагы, мастурат жамааттары менен да таалимдерге бардыгына ушуну аракет кылайлы. Кудай калса Алла Таала рызкыбызга береке берет. Даават бардык пайгамбарлар кылган иш. Адам атадан тартып Мухаммад алейхиссаламга чейин пайгамбарыбыз 23 жыл Куран түшсө 23 жыл даават кылды. Куранды жеткирип айтып, Куранга чакырып, Алланын жалгыздыгына, ахиретке чакырып турду. Выделением аябай көп келет. Намазга өкүмү кандай? Жооп берип коюңузчу. Дарат сынат. Өткөндө да бирөө ушундай суроо берген эле. Туугандар, биздеги адамдын денесинен мисалы тер чыккан, ал тер бөлөк. Выделение бул нажас болуп эсептелинет. Өңү ак болобу, прозрачный болобу, башка өңдө болобу, айырмасы жок ал. Баары бир. Ошон үчүн ал нажас болуп эсептелинет. Эгерде көп келе турган болсо, анда ар бир намазга башында дарат аласы дагы болду. Ошол дарат менен кийинки намазга чейин намаз окуй бересиз, зикир кыла бересиз, Куран карма окуй бересиз, кыжалат болбойсуз. Бирок бул үзүрлүгө кирип калат да, үзүрлү. Кээ бир адамда мисалы дайыма кулагынан ириң чыга берет, же жел чыга берет, же канай берет. Макулбу? Ушуга окшогондор үзүрлүгө кирет. Эгерде бир 4 рекеттүү намазды окуп бүткөнгө чейин дагы ошончо убакта токтобосо, бул маазур деп коет, үзүрлү. Ушундай мисалы кайра тез келе бергенде булар үзүрлүгө кирет. Үзүрлүнүн өкүмүсү ушундай, дагы угуп алыңыз. Пешим намазынын алгачкысында дарат аласы дагы окуйсуз, ошо асырга чейин окуй берсеңиз боло берет. Ал чыга берсе дагы сизге шарият уруксат берет. Асырда бир дарат аласыз, шамга чейин. Шамда дарат аласыз, куптанга чейин. Эчтеке эмес, ар бир намазда дарат алып турсак, тазаланып турабыз, сооп алып турабыз, Алланын ибадаты болуп турат. Албетте ушу менен биргеликте эле дарыланганда унутпаш керек. Күйөөлөрүбүздө намазында бекем болуш үчүн кайсы дуаны окуйбуз? Намазга бекем болуш үчүн эң жакшысы намазга даават бериңиз. Алла Тааладан жөн эле сураңыз, Алла намазга бекем кыл деп. Ниет кылып, элди намазга чакырайлы. Үйдө намаздын фазилети, намаздын пайдасын көп окуйлу китепте. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздын канча деген хадистерде пайдасын айткан. Эсеби жок да. Куранда Алла Таала айтат го, намаз уятсыз күнөө, кылмыш иштерин баарына токтотот. Инна салата танханил фахшай вал мункар. Ошон үчүн намаздын фазилетин да көп окуйлу, намазды таштап койгон ваид деп коет, коркутуу, ошолорду да көп окуйлу. Багымдат намазынан кийинки айтылган 4 зикирди бир барака жазып бериңизчи. Макул? Азыр жазып берип коебуз аягында, Так.
Устаз, биздин айылга кош келипсиз. Алла таала сизден разы болсун. Баарыбыздан Аллахым разы болсун. Менин суроом мындай. Аял адамдардын медсестра болуп иштешине кандай карайсыз? Иште биз укол саябыз, эркектерге жан башка давленияларынын өлчөйбүз, жүрөктөрүн угабыз, күнөө кылып койгон жокпузбу? Эң жакшысы эркектер эркектерди карасын, аялдар аялдарды карасын. Эркектер эркектерге укол сайсын, аялдар аялдарга укол сайсын. Эгер ушунчалык эле зарылчылык эле болуп таптакыр болбой калса, жанында күйөөңүз турсун, же атаңыз турсун, же балаңыз турсун. Давлениясын өлчөп атасызбы, жаныңызда ошол болсун. Атак мындай пайгамбарыбыз айткан, бир эркек менен бир аял намахрам экөө калган болсо, 1 мүнөткө 1 саатка айырмасы жок, шайтан үчүнчүсү точно деген да. Үшүрдү кимдерге берүү керек? Үшүрдү кимдер муктаж болсо ошолорго. Бейбечаралар бар, кембагалдар бар, инвалидтер бар, муктаждар бар, карызга баткандар бар. Ошолордун баарына берсеңиз боло берет. Өзгөчө дин илимин алып жүргөн сапарда чыккандар, диндин кызматындагы ошо кембагал имамдар, ошолар болсо соопту көбүрөөк аласыз. Нур береке да кош келсин. Каш, кирпик, терүү, коюу, чачты кыркуу айтып кетиңизчи, жоолуктун парызы тууралуу. Мындай. Каш кирпиктерди терүү болбойт. Бул нас деп коет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү катуу айткан, Алла таалам кандай сизге каш берсе, ошо менен сиз сулуусуз. Алла таала ошону сизге жактырып берген, разы болуп берген, өзгөчө башкача кылбаңыз. Болсо Алла тааланын периштелеринин баардык адамдардын каргышына калып кетесиз. Чачты кыркуу боюнча эгерде чачыңыз өзү узун болуп жүдөп аткан болсоңуз, башында балалап кеткен болсо, кичине кырксаңыз болот. Атак бүгүнкү күндөгү мындай кыскартып таптакыр бул болбойт. Чач канча кыскарса, акыл ошончолук кыскарат. Жоолуктун парызы боюнча бул Алла субханаху ва тааlanын бул парызы. Жоолук салуу бизде ибадат. Жоолук биздин маданият, биздин сыймыгыбыз. Бул Алла субханаху ва тааlanын буйругу. Буга Алла таалам бейиш берет. Кантип намазыбызды бекем болсок болот. Буну айтып бердим, намазды бекем кылыш үчүн. Өлүмдү көбүрөөк эстеш керек, намазга бекем болуш үчүн. Курматтуу таксыр, бизге убактыңызды кенен алыстан келиңиздер, аялдарынан наразы болорсун. Амин. Жүрөгүбүздө динибиздин жакын жатыңызда аягына жашоо берсин. Бул дуа экен. Алла таалам кабыл кылсын. Амин. Кара булаганында бизге жетишпеген үй бүлөлөргө. Бизде жетишпеген үй бүлөлөргө Азхария 1, Азхария 2 Кур'ан китеп жардап бериңиз, рахмат. Макул, Куда каласа. Имам Дамла жазып коюңуз муну, Азхария Кур'ан китеп, машаалла. Аракет кылабыз буюрса. Эгерде сен карыз болгон адам каза болсо, же болбосо сен аны жамандап койсоң, эмне кылса болот? Эгерде сиз карыз болгон адам өлүп калган болсо, карызын ошол бала чакасына бериңиз. Ата-энеси болсо ата-энесине бериңиз, аялы болсо аялына, күйөөсү болсо күйөөсүнө бериңиз. Сөзсүз карызды берип коюңуз, сиздин мойнуңузда. Эми аны жамандап алган болсоңуз, охо, бул чатаганда. Ошон үчүн өлө электе кечирим сурап коюш керек эле. Мен сизди ушактап койдум, жала жаап койдум, же болбосо ушундай тигиндей депчи. Эми эмне кыласыз? Кимден кечирим сурайсыз? Ал өтүп кетти да. Эми артынан анан көрөк эмне кыласыз? Жакшы бир иштерди кылып коюңуз, хотя бы. Ошонун аркасынан бир кайрымдуулук кылып коюңуз, садака берип коюңуз. Ошондо дагы анан үмүт сообун ошол маркумга багыштап, Алла Тааладан иншалла үмүт кыласыз. Башка эчтеке кыла албайсыз. Арам нерсе жеп койсоң, намазың, дуаларың дагы кабыл болбойт дейт. Болбойбу? Эмне кандай? Ооба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде-ким бир лукма арам нерсе жеп ала турган болсо, 40 күндүк фарыздагы, нафилдагы кабыл болбойт деген. Намаздары кабыл болбойт деген. Ким арам лукма менен жеген болсо, ажылыкка барып, Каабанын пардасын кармап, ыйлап, кыйкырып, өкүрүп Алла Тааладан тооба кылса дагы, айтат экен, дуа кылса дуасы кабыл болбойт экен. Каяктан дуаң кабыл болсун? Кийгениң арам,
ичкениң арам, мингениң арам десе, ушундай кылат экен да. Ошон үчүн алкымды тазалоо өтө маанилүү. Биз аракет кылайлы, алкымдарды таза кармайлы. Эми, албетте мына жерде намазы кабыл болбойт экенсе, намаз окубай койсун деген мааниде эмес. Урматтуу эне эже карындаштар, түшүнүп алгыла. Намазы кабыл болбойт деген мааниси намазга сооп берилбейт деген сөз. Атак мойнуңузда фарыз бар го, ал аткарылат. Ал сакыт болот, мойнунан сакыт болот. Атак ага намазга бериле турган сооп ошол берилбейт. Апам каза болгондон бери түшүмө көп кирет. Түшкө ишенсе болобу? Түш үч түрлүү болот. Түш кээде Алладан, кээде шайтандан, кээде напсиден. Алла Тааладан келген түштөр мына кушкабар, мубашшарат деп коет буларды. Алла субханаху ва таала мындай айтканда, жакшы түш аркылуу колдоо көрсөтөт, кушкабар берет. Жакшы түштү сиз жакшы адамдарга айтыңыз. Сизге жакшы санаган, сиз жакшы санаган адамдарга айтыңыз. Ар кимге айта бербеңиз жакшы түштү дагы. Адамдар түшкө дагы кызганат. Түшкө дагы көрө албастык кылат. Сиз түшүңүздө эле айтып атасыз да, мен түшүмдө ушундай машина алган экенмин деп. Алган жоксуз, ал түш ал. Наркы ичи күйүп атат. Же болсо ушундай алтынды алып келип бериптир, менин күйөм түшүмдө, охо деп түштү айтып атканга ичи тар болуп күйүп атат. Толтура бул түшкө күйгөндө. Ошон үчүн түшүңүздө ар кимге айта бербеңиз жакшы түштү. Жаман түштөн коркпоңуз. Жаман түштөн пана тилеп коюңуз, эч кимге айтпаңыз, анын эч кандай зыяны жок. Макулбу? Түш көбүнчө багымдатка жакын учурда чындыкка жакыныраак болот. Ал эми апаңыз кайра түш көрүп аткан болсоңуз, Куран окуп туруңуз, соопторду багыштап туруңуз, зикирлерди кылыңыз. Телефондо намаз үйрөнгөн туурабы? Боло берет. Кандай мүмкүнчүлүк болсо намаз үйрөнүңүз. Китептенби, телефондон, албетте окуп атканда телефонду алып коюп, же болбосо китептерди алып коюп окуш керек. Сырттан таалим бизде болбойт. Намаздын сыртынан сабак алгандай болуп калат да, намаз болбой калат. Телефондогу дуалар дуалар менен адамга дем салса болобу? Эми телефондогу дуалар менен аландай салынбайт деле баары бир. Сиз өзүңүз окуп салыңыз да. Ошолорду жаттап өзүңүз окуп салыңыз. Мел телефондон уктуңуз, ошону окуп атасыз. Бул боло берет. Аял киши ден соолугуна байланыштуу намаз окубаса күнөө эмеспи? Кандай ден соолугуна байланыштуу? Мындай да. Эми хайыз нифас деген маселе бар. Төрөгөндөн кийинки келе турган мисалы кан. Ошондой эле ай сайын оорулуу күндөрү бар. 3 күндөн 10 күнгө чейин. 10 күндөн аркысы истихаза деп коет. Ар бир истихаза келе турган болсо, намаздан алдын дарат алып эле намаз окуй берет. Жылуураак суу менен дарат алыңыздар. Көп мисалы 3 жолу дарат ала албасаңыз болбойт дегенде, 1 жолу дарат фарызды аткарып алыңыз. Ага дагы мүмкүнчүлүк болбой калса, ден соолук байланыштуу, ден соолукка байланыштуу. Анда таяммум кылып окуңуз, бирок намазды калтырбаңыз. Кандай болбосо намаз калбаш керек. Мен сол бутумду чыгарып оорутуп алдым эле. Азыр намазда саждага барганда бутумду оң жака бүгө албай намаз окуп жатам. Бул туурабы? Эгер күнөөбү, же күнөөбү, Алла өзү кечирсин. Жок эне, эч кыжалат болбоңуз. Эми сол бут бул оорулуу да. Сиз эгерде мисалы даже саждага бара албасаңыз, отуруп деле окуй бериңиз.